Саламатсыңарбы балдар? Жетиген мектеп лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Батырбекова Айчүрөк 10 класстар үчүн кыргыз адабияты сабагын өтөт. Балдар, кыргыз поэзиясынын алпы, акындын мөлү Алкул Осмоновдун өмүр чыгармачылыгы жөнүндө кеп кылабыз. Жылдар өтөт. Ошондо да өлбөстүктүн өзөр эркин талашкан, акындын чаң ызгыткан шаңы улам кийинки урпактарга даана көрүнүп турат. Бар бололу, түгөн бөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар, кылым бүтүп, дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Өз дареметине ишенген акын, кылым бүтүп, дүйнөдөн жок болсо да, кийинки муундар менен кайра кайтып жолугушарын, өлсө да, тириликтен түңүлбөй, сөөгү жер түбүндө жатса да, поэзиясы гүлдөп тура берерин бөтөнчө бир ишенимдүү, таасирдүү айтат. Анда бүгүнкү сабагыбыздын максатына назар салсак. Акындын өмүр чыгармачылыгы менен таанышасыңар. Акындын чыгармаларынын салттуулугун, жаңычылдыгын аныктайсыңар. Акындын ырларынын негизинде образдуу сөздөр жана сөз айкаштар менен сөз байлыгын байытасыңар. Мен уялам, мына мындан уялам, көзгө толор, бир чоң эмгек кылбагам, колун кезеп, жолум болгур деген сейт, жер шарынан күлүк учкан заманам деп, өзүнө өзү канааттанбай, мындан да жакшы ырларды жаратууну эңсеген кыргыз элинин таланттуу акыны, чебер котормочусу жана драматургу Алкул Осмонов 1915-жылы азыркы Жайыл районунун Капталары айылында туулган. Анын армандуу тагдырынын азаптуу жолдору темир кайында апасынан, 3 жашында атасынан айрылганда катаал да болору сезилсе керек. 1919-жылы Фрунзедеги балдар үйүнө өтүп, 1921-29 жылдары Токмок балдар үйүндө тарбияланат. Интернат үйүндө тарбиялаган аялды ал өз энесиндей атүгүл ал жөнүндө жан боорумда, көңүлүмдө көз жашың, ата энемден көз жаш көргөн эмесмин деп Груня Савельевнага деген ырында эскерет. Балдар үйүндө тарбиялган соң ал Фрунзедеги ошол кездеги бирден бир чоң деген окуу жайында педагогикалык техникумда окуйт. Акындын биринчи ыры Кызыл жук 1930-жылы Сабаттуу бол гезитине басылып чыккан. Акындын Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпон стан, Махабат, жаңы ырлар жыйнактары жарык көргөн. Алкул котормо жаатында да үзүрлүү салым кошкон. 1940-жылы грузин классиги Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр поэмасын которуп, бастырып чыгарган. 1941-48 жылдары Азербайжан акыны Низами Ганжевинин Хасров Ширин поэмасын, Шекспирдин
Отелло трагедиясын, 12 түн комедиясын жана Пушкиндин Евгений Онегин романын которгон. Алыкулдун жеке тагдырына кайрыла турган болсок, педтехникумда окуган Айдай Жигиталиева деген кызга ашык болгон. Ал кыз шаардын четиндеги Токпай айылында жашар эле. Алыкул сабактан чыкканда аны узатып кээде үйүнө жеткирип да койчу. Жолду катар Шота Руставелинин котормолорунан, ырларынан окуп берчү. Бирок экөөнүн тагдыры эки башка болду. Айдайда ата-энеси кичинесинен эле башка бирөөгө бел куда болуп койгон эле. Тагдырга эле барбы? 1941-жылы Москвадан театралдык окуу жайын бүтүрүп келген шаардык Зейнеп Сооронбаева деген кызга үйлөнөт. 1942-жылдын февраль айында экөө жыпар аттуу кыздуу болот. Тагдырдын таш боордук ай 15 күн жашаган чүрпө чарчап калат. Ошондон кийин Алыкул менен Зейнептин арасы муздап, акыры ажырашып тынышат. Балдар, силер сүрөттө көрүп турган бул балдар үйүндө токмокто Груния Савельевна менен түшкөн сүрөтү. Ал эми кийинкиси Алыкул Осмоновдун үйү. Кийинки катардагы сүрөттө аялы Зейнеп Сооронбаеванын сүрөтү. Андан кийинки сүрөттө педагогикалык техникумдагы курсташтары менен болгон сүрөт. Акыркы сүрөт акын жазуучулар менен түшкөн сүрөтү. Балдар, силер аз да болсо Алыкулдун өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө маалымат алдыңар деп ойлойм. Анда эмесе силерге тапшырма Мезгил жана Алыкул фильмин көрүү жана Памирбек Казыбаевдин Мезгил жана Алыкул китебин окуп чыгуу. Кийинки сабактан жолукканча саламатта калгыла.